Дал ушундай маанайда таң маанай беришин улантып аткан учурубуз. Биз түз эфирдебиз. Ал эми биздеге келген коногубуз бар. Ооба. Жөп жөнөкөй. Өз айткандай жөн эле кирчи. Роза Шакирова, кош келиңиз. Саламатсыңарбы? Силерге биринчи жолу келдим окшойт. Ооба, бизге биринчи жолу келип атасыз. Анан эмне үчүн сизди сыйлыктарыңызды айталы десек, жок, жөн эле Роза Шакирова деп айткылачы дедиңиз. Аттын кашкасы жок эле. Башкасы жок. Сыйлык деле эчтеке кылып бербейт экен го деген. Жок, сыйлыктар эми бар, бирок жана аттын кашкасы менен маданияттын мыкты кызматкери деген сыйлык көбүнө берилип кетпеди. Ошон үчүн ушуларды айтпай эле коелу, жөнөкөй эле мындай ырчы деген эле жакшы. Сулуу, жакшынакай ырчы. Ооба, сулуусуз, сонун ырдайсыз. Роза эже, кандай жаңылыктарыңыз бар? Жаңылык толтура эми, мисалы үчүн кээде калп деле ооба мындай кылып атам деп коёчумун мурдачы. Азыр ушул кылак. Азыр калп айтпай калдым деп коесуз. Азыр бирок чынында 2 клип тарттырып бүттүм, бирок бериле элек да. Экөө тең өзүмдүн обондорума тарттырдым. Мурда өзүмдүн обондорум ырдагандан уялчумун да, азыр эми өзүм эле ырдап атам. Бирөөнүн ырын ырдап туруп, бир аябай жакшынакай тема менен чыгып кеттим эле. Ошодон кийин кичине көңүл калып туруп, өзүм ырларым ырдап атам деп кирбейм. Атакайсыз. Ошо. Жакшы. Акыркы учурларда тойдо ким жүрөт? Роза Шакирова жүрөт болуп атат да. Деги эле социалдык тармактарда тойлор көп болуп атса керек. Тойлор Кудайга шүгүр. Эми бизге ош тойдон башка эмне өкмөткө ишке кирейин десеп барсаң, албаса, жумуш толтура, места жок болуп атса, анан айла жок. Эми тойлор эми башталды го кыргыздардачы. Анан ушу тойдон эле калбайлы. Той ырчысы болгум келбейт дейт кээ бирлер. Мен ырчымын, тойго да барып ырдайм, сахнага да барып ырдайм. Кайсы жерге барып ырда десе, ошол жерге барып ырдайм. Демек, баягы кокуй элдер тигинтип той ырчысы деп калбасын деген нерсе жок турбайсыз да? Жок, менде андай жашабайт. Дал ушул эл эмне дейт деген теманын үстүндө бүгүн сөз кылып атабыз да. Бүгүнкү темабыз дал ушундай. Анан сиз ушул эл эмне дейт дегенди деп жашайсызбы же эл эмне дейт дебей эле мындай мен өзүмдүн башым өзүмдө деп каалаган нерсеңизди кылып жашайсызбы? Биз маданияттын адамдары болгондон кийин сөзсүз түрдө эл эмне дейт дешибиз керек. Себеби бүт элдин көзүндө жүрөбүз, туура эмес бирдемке кылып, туура эмес сүйлөп алып, жана тилде сөөгчү жок дегендей, анан туура эмес мушташып алып, эме кылбайт эл. Туура мушташканда болот. Эл эмне дейт деп жашаш керек. Себеби эл бизди багып аткандан кийин элди ойлош керек сөзсүз түрдө. Роза эже, келиңиз, биз сиздин көрөрмандарыңыз бүгүн о Роза Шакирова келип калыптыр деп бүтүп атышат. Ырдап бериңиз бизге. Колуңуз ала келгендик. Сизди сындырса. Абайлаңыз теги. Анда азыр сиздердин алдыңыздарда Таң маанай программасында бүгүн Роза Шакирова ырдайт. Мен Тууганбай Абдиев атабыздын сөзүнө жазылган, Сыймык Бешикеев агабыздын оонуна жазылган Кызганыч деген чыгарманы баштап ырдап берейин. Гүлүмүң болуп кичине, көзүмдүн батсаң ичине, көргөзбөй алып жүрмөкмүн көңүлү бузук кишиге. Караның болуп кичине, каректин батсаң ичине, каратпай телем өзүңдү карашы бузук кишиге. Карасаң башка кишиге, кан толо түшөт ичиме, эликсе жүрөк булкуну, була албайм күчүнө. Жанаша калсаң кичине, жалдырап карайм жүзүңө. Балекет кылбасаң экен, башканын кирип түшүнө. Билетип бою санамды,
эсчинди болуп каламбы кыйсыпыр кылды санамды кыргыздан сендей табамбы сыртыңдан жүрүп кызганып сыр колу болуп каламбы Gülümün bulup kiçine Gözümdün batsan içine Bir gözgöy alıp jürmökmün Göңülü buzuk kişige Aytkanda köyüp ayla jok Aşıktık otu kayda jok Meni süyeger işenseng Men sügön menen payda jok Meni süyeger işenseng Men sügön menen payda jok Баракелде. Мени эгер ишенсең, мен сүйгөн менен пайда жок. Роза эже, эртең менен бизге ырчылар келгенде кээ бирөөсү үнүм ачылбай атат деп кыйналышчу эле да. Сизде ачыла береби? Такыр андай нерсе жок. Себеби 5-те турган бүгүн. Адам саат 10-до турса, 12-де үнү ачылат да өз ырчыларым. 2 саат ортолукта ачылат. Мен 5-те турганыма байланыштуу кичине үнүм ачылып келиптир да. Бирок чарчап турган үн себеби ырчылар көбүрөөк укташ керек. Көп уктаганда связка эс алат дагы, үн жакшы чыгат. Анан көп уктабаса үн кырылдап кетиши мүмкүн. Кичине кырылдады. Бул сөз түрдө жана 9-дагы эфирге 8:30-да туруп алып шашып келсе, анда ырдай албай калат да. 2 саат эрте туруп ысык чай ичип, настрой коюп ошол. Настрой коюп, мен азыр бармакмын. 2 саат эрте кылыш керек да бүт нерсени. Мен үн жастырганда дагы, мисалы үчүн саат 1-де убакыт алсам, саат 10-до турам, курсагым тойгором. Ошо мен 2-3 саат өтүш керек курсак тойгондон кийин. Анан барып үн түшүрөм. Түшүнүктүү. Эфирден сырткары да сүйлөшүп калдык, Роза эже. Баягы ашыкча чапкан күйөрмандар бар, Бар. Өтө көп эмес, бар, бирок мындай. Зээнге иткен, мындай адамдын кыжырына тийген сөздөрдү айтат. Айла жок, катуу сүйлөш керек, аларга да жакшы сүйлөп туруш керек деп, жакшы сүйлөгөн сайын сени жаман ойлойт да, бунун көңүлү бар экен менде деп. Анан акырында урушка алып барат да. Акыркы болгон окуяны айтып берсеңиз. Акыркы болгон окуя ушул, сиз Каракол шаарына тойго келип, мага көз салгансыз деп телефон чалуулар болду. Анан Каракол шаарына мен сентябрь айында бара элекмин, барбаптырмын. Анан мейл деп сүйлөп аткам, бирок мен ойлойм бун табылат деп сөз түрдө мындай. Кээде ушундай сен жөнүндө туура эмес сөздөрдү айтканы. Ошол кичине мындай күйөрман болсо дагы мындай чектен ашпаса. Мен эч качан катуу сүйлөбөйм күйөрмандарыма, өзүм эптеп жийип алган күйөрмандарыма катуу сүйлөгөм келбейт да. Кичине мындай сөздөр туура эмес жака кеткенде жана үй бүлөлүү адамга түнкү саат 2-де чалган болбойт. Мен саат 10-дон кийин чалганга болбойт. 10-дон кийин деген түнкү 2-де чалганда болбойт да. Анан үй бүлөсү чок адамга деле түнкү 2-де чалган болбойт го. Эми мындай аябай мындай керектүү маалда гана тууган уругуң чалса аласың, бирок менин телефонум эч качан өчпөйт. Себеби менин бир туугандарым алыста жүрөт, кайсыл убакыт болбосун чалып калат, аларда себеби саат бизге караганда өзгөчө да. Ошон үчүн өчүрбөй койсом, мен жолдошум туура эмес түшүнөт кээде. Сен атайын кыласың депчи. Анан үйдө казан аяк кагышат, бирок көбүнчө ушул түнкү чалуулардан кагышат да бизгичи. Айла жок, анда сөкпөш керек. Туура эмес убакта чалдыңыз, сизден сураныч, эртең менен чалыңыз деп жооп берсем, сен эмнеге антип сүйлөйсүң деп ошодон да урушат да. Түшүнүктүү. Дал ушундай баягы шоу бизнесте мындай интрига көбүрөөк болот эмеспи? Үй бүлөдө дагы дал ушундай аша чаап кеткен көрөрмандардын айынан дагы көптөгөн нерселер болот. Бардыгына кантип чыдайсыз ушул нерселердин бардыгына? Көбүнчө жолдошум жанында жүрөт мен. Жана адам күлүп жүрсө, жашоосунда ошондой болот десем мурун ишенч эмесмин да. Сабырдуу болуш керек экен, себеби менин курбуларым көбү сабырдуу да. Мен шашкалактайм, дайыма эле шашып калам. Ошолорду көрүп деле тарбиялам, менден кичинекей болсо да.
Бирок жолдошум көбүнчө жанында жүргөнүнө байланыштуу мен өтө көп ойлонбойм да. Өзү көрүп атат эми мен барган жокмун депчи. Ошон үчүн мындай көбүнчө сабырдуу болуп көтөрөм да. Жакшы. Анан монт кээде ушундай болуп ушундай чыгып кетет сөздөрчү ушундай. Бирок андай болбогонго аракет кылам. Жакшы экен. Ал эми азыр көбүнчө эле баягы убактыбызды интернетке бөлүп атабыз дегенде Инстаграмда отурасыз. Канча убактыңызды бөлөсүз? Инстаграмга өтө көп убакыт коротпойм, себеби үйдө сиңдилерим бар. Жооп кайтарган, сүрөт киргизген. Мен чынын айтканда сүрөттү киргизгенде эми гана үйрөнүп калдым. Демек сиздикин сиңдилериңиз киргизип турат, турбайбы? Сиңдилерим киргизет. Көбүнчө балам оңдойт, мен сөздөрүмдү туура эмес жазып турсун депчи. Ошондуктан мындай үйгө барганда гана 1 саат бөлүшүм мүмкүн. Анда дагы мындай бир ырчын момундай жаңы ырчыктыр, жакшынакай экенин сөздөрдү издеп туруп таап, угуп, кимдин ыры экенин билип, ошол автордон кайра ыр сураганга аракет кылам да. Ошондо гана 1 сааттай убакыт бөлбөсөм, комментарий жазылып турган, тигини окусаң, сени мынтип жазыптыр, тигинтип ок дегенге мурун деп ооручу эле азыр окубайм ошо комментарийлерди. Жүрөгүм ооруп калбасын деп. Жакшы. Келиңиз Роза эже, эми бир чыгарма аткарбасаңыз болбойт, бизге дагы бир. Мындай кылбайлыбы? Дал ушул чыгарманы бир куплетин баягы 1 миллион таап алган адамга окшоп сүйүнүп ырдаңыз, а эми экинчи куплетин болсо 1 миллион доллар жоготуп ийгендей кылып ырдаңызчы. Ушунтип элеби? Ошондой кылып мындай. Манай түшүп калып атканды. Манайын көтөрбөйлүбү? Азыр 1 миллион таап алды Роза Шакирова, 1 миллион таап алдыңыз, ырдап атасыз жөн эле. Канча ырдайт болду? Аябай жырга ырдап атасыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ТВ каналында Тамая программасында Роза Шакирова. Эй, бале! Жүрөктүн кылын термени сүйүүнү кайдан сезмекмин сүйбөсөм эгер мен сени Миллион жоголду. Көркүңө жоктой теңдеши көңүлдүн сүйгөн эркеси бакытты кайдан сезмекмин Ай, баракелде. Койдум. Эң сонун. Чынында миллион болсун, жоголбой эле койсун. Ой, жоголбосун, Кудай сактасын, жоголгондо. Миллионда сразу берип койсочу адам көбүп кетет. Акырында табыш керек андагычы. Анан сразу эле жанагы көрбөй туруп бир көрсөң, анда дал ушинтип ырдап каласың да койчу. Акырындан алыш керек рызкындагы, мисалы үчүн айлык 1 айдан 1 айга жеткирип атпайлыбы баарыбыз, Мен коем 1 ай иштей элекмин да. Өкмөттүн ичинде иштей элекмин. Бирок ушул 1 айда алган зарплат мен жолдошум 1 айда алат да. Ар айдын 22-23-төрүндө зарплат алат. Кадимкидей үйдө күтүп отурабыз да. Күтүп отурабыз. Ал келген алганда бизге толтура пакеттерге белек, үйгө жей турган продукт бүт баарын алып келет да. Ошону күтүп отурабыз. Ошол жугумдуу да болот, аябай көпкө да жетет. Эркектин тапканы жугумдуу, берекелүү болот. Таап туралы, аз да болсо, бат-баттан таап туралы. Мен угуп калдым эле да, бир интервьюңузда кайсыл бир жерге тойго барып ырдап, анан ошол жерден кыстырмадан эле 80 000 сом, 82 000 сом. 82 000 сом кыстырышкан депчи. Бул меники аз экен.
Элдердики андан көп экен. Фарида менен Айнура Ошто эми берекелүү го. Бүт эле ырчылар билет болуш керек. Ош шаары, Ош жерге берекелүү жер. Экөө барганда ошо экөө $5000 кыстарылмай алышыптыр да. Көргөндөр өздөрү айтпайт. Көргөндөр айтканда, а мен ага чейин бул 2011-жыл болчу. Лейлеке тойго бардык. Нурбек Дайырбек уулу, Байыш Момунов болуп барып. Алар ырдап атса дагы акчаны айланып туруп мага алып келип кыстарышып атты да. Тажик кошуна элдерибиз келип, алардын сомони дегениси күчтүү экен, самани. Алар кыстарып атса, аны биз сум экен деп ойлоп, мен ниниме таштап келебиз. Сум эмеде аз го. Көрсө алардын биздин 100 сом, алардын 10 самани болот экен да. Ошентип кыстарылмай 82 000 сом болуп, эйтте башкача болуп, үйгө келип апама таштап, анан анча-мынча катып кой, анан бияка келгем да. Ал эми ушу тойдон бир эле адам өтө көп акча берген учур болгонбу? Эми өтө көп акча алдым деп айта албайм мен. Бир адам келип 5000 сом бериши же $100 бериши. Андай болот эми мындай кыстарылганда. Мисалы бир эле тойго ырдаган барганыңызда эң көп алган гонорарыңыз канча болгон? Эсимде жок. Кээде кыстарылмай болот, ушундай мен гонорарга монтип кымбат деле барбайм. Көп айта албайм, мындай уялам, мындай мисалы үчүн Ошко барганда 1000 дегенден уялам да. Билбейм, мен өзүмдү ушундай баалайт окшойм. Канча берейин дедиңиз эле деп өзүм сурайм да. Эми барганда эмне 2-3 ырдайсың, жөнөкөй элдер болот, кээ бирөөлөрчү. 1000 деп койсоң, кокуй тигинтип койду деп. Кээде аябай тойлорум көп болгондо көбүрөөк айтып койбойсуңбу? Мисалы, мындай 800 да мындай такалып атып айтам да. Бирок мындай кээ бирөөлөр айтат, Роза биз мынча төлөөлү дедик келесиң деп. Шаарда менин тойлорум көп болсо, кечирип коюңуз, бара албайт кем деп. Шаарда тоюм жок болсо бара берем мен деп. Так, сиз 1800дөн сүйлөп атасыз, негиз канчадан барасыз? 2000-3000 сомго бара бересизби? Шаардын ичиндеби? Бекер деле барып берем. Анда ушул сөздөн кармайлы. Сөздөн кармалдыңыз. Буйруса. Эми кандай десем? Буйруса чакырабыз. Жок, башка сөз сүйлөбөңүз. Жок, бекер барам. Мен кээде ставкамды айтып туруп деле, жар-жарды момунча айтам деп туруп барып, тойдун аурасын көргөндө, мага ошонун жарымын бериңиз дейм да. Анан кээ бир пенсионер апалар, пенсияга чыгып калган аталар комуз менен келип ырдап бер дейт, аларга ставкамды айтпайм. Мындай көңүлдөн чыгарып бериңиз да деп айта албайм, катуу тийбесин депчи. Барганда өздөрү айланайым огур азы бол деп берет. А байлар чакырса, байлардан ошончолук алам. Бериңиз деп туруп алам. Жакшы. Ортодон алыш керек алардан, жугумдуу болсун, жугуштуу болсун, биз деле байыл деп алам. Анан өзүбүзгө окшогон мындай эмелерден болсо, канча берейин дедиңиз эле деп сурайм. Роза эже, байып калдым деп ойлойсузбу? Мен өтө баймын. Мен үй бүлөм бар, бир туугандарым бар, ден соолугум жакшы. Мен өтө бай адаммын. Материалдык жактанчы? Эми ал кээде болот, кээде болбойт да. Ал жактан мен баймын деш кыйын. Мен элдин ортосумун, артта калгым келбейт, Кудайга шүгүр. Астына да чыккым келбейт. Көз тийбесин, элдин ортосунда эл катары кыбырап жүрөбүз. Эң сонун. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге, Роза эже. Келип ачык айрым сонун нерселерди айтып бердиңиз, ырдап бердиңиз, элдин маанайын көтөрдүңүз. Ийгилик каалайбыз сизге. Силерге да рахмат. Эл менен бизде ушинтип баарлашып, силерге биринчи жолу келип отурам. Бул акыркы жолу болбосун, Кудай буйрса. Маанайыңар дайыма жарык болсун. Буудай куруган тилиңер эч качан өчпөсүн. Элдин кызматында жаркылдап, жайнап жүрө бергиле. Ой, чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Азыр бул сүйлөгөнүз үчүн кыстырмаңыз жок азыр. Эли сомосу да кыстырып. Ырымгабы? Жана бата бергенде жегин элеген. Бирдерге берет го. Эми эмне кыласыз азыр? Ашыкча эле мактап койдуңуз. Сизге чоң рахмат. Азыр чыкканда сүйлөшөлүчү. Сизге рахмат. Бизде сонун ырчы Роза Шакирова болду. Таң маанай программасынын Саркеш рубрикасы улансын.